Арбаңыздар Ош Прим телеканалында жаңалықтардың толталған чыгарылышы студияда Нияз Ашматов, алгач бүгүнкү алынган кабарлар менен сиздерди тааныштырып баштасак. Шайлоонун расмий жыйынтыгы бир апта ичинде жарыяланат. Чек ара маселеси чечилбей жатат. Президент ЯЭПтин өкүлдөрүн чукул жыйынга чакырууга кызыктар. Ош шаарындагы троллейбус паркы жаңыланды, бирок максат ишке аштыбы? Нарынга көчүп келген кыргыздардын абалы бүгүнкү чыгарылышта. Шайлоонун расмий жыйынтыгы бир апта ичинде жарыяланат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Бактияр Кадыров билдирди. Анын айтымында учурда добуштарды кол менен эсептөө жүрүп жатат. Ал чет өлкөдөгү жана өлкө ичиндеги калган 3 участактагы добуштар шайлоо жыйынтыгына көп таасир тийгизбей турганын, жакынкы 5 күндө бул жарыян аяктаарын кошумчалады. БШКнын маалыматына караганда ушул тапта 99% участкадан маалыматтар келди. Чет өлкөдөгү 37 жана Кыргызстандагы 3 шайлоо участкасынан автоматтык эсептөөчү урнадагы чектердин маалыматтары келе элек. Алдын ала жыйынтык боюнча талапкер Сооронбай Жээнбеков 54,81%, Өмүрбек Бабанов 33,74% добушка ээ болду. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадымаров 5%дан ашык шайлоочунун добушу менен 3-чү орунга чыкты. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев 3%га жакын добуш менен 4-чү орунда турат. 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо добуштардын санын эсептөөдө алдын ала маалымат боюнча 16 миңге жакын бюллетень жараксыз деп саналды. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкенде, актай болуп, кайсы бир талапкерге же баарына каршы деген белге коюлбаган жана 2 жерге белге коюлган бюллетендер жараксыз деп табылды. Акыркы маалыматтарга караганда өлкөдө каттоодон өткөн 3 миллион 25 миңден ашык шайлоочунун 1 миллион 600 миңден көбү добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 55,93%-ын түзөт. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлабекова шайлоодо жалпысынан 20дан ашуун арыз келип түшкөнүн билдирди. Маалыматка караганда алардын баары текшерилип жатат. Төрайым Каракулча районунда добуш берүү бюллетендердин сыртка алып чыгуу фактысы боюнча да маалымдап, ага күнөөлүү адамдар кармалганын белгиледи. Анын айтуусунда бул боюнча кылмыш жоопкерчилиги каралат. Ошондой эле Шайлабекова шайлоонун жыйынтыгына таасир эте ала турган одоно мыйзам бузуулар болбогонун бекемдеди. Анткени менен демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы кечээ күнү кеминде 1% участактарда улуттуу мыйзам бузуулар катталганын билдиришүүдө. Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо жогорку уюштурулгандыкта өттү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри президенттин шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын башчысы Толкунбек Абдыгулов билдирди. Маалыматка караганда электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча жалпы республикада 10 өчүрүү катталып, анын эң узагы 14 мүнөткө созулган. Шайлоо тилкелеринде өчүрүү болгон жок. Бардык шайлоо тилкелеринде телефондук байланыш жана интернет туруктуу иштеди. Кыргыз Телеком ачык акционердик коому бардык бөлүмдөрүндө авариялык учурда ыкчам иштөөчү топ даярда турду. Техникалык жактан эч кандай көйгөйлөр болгон жок деп айтылат билдирүүдө. 10 октябрдан тарта Казакстан бажы кызматкерлери тарабынан кыргыз-казак өткөрүү бекеттери жабылып, эки өлкөнүн жарандарынын чек арадан өтүүсү татаалдашты. Соода багытында иштегендер товарларын өткөрө албай убара. Айрыкча жер жемиш ташыгандар чоң өлчөмдөгү чыгашага кабылган. Казак тарапты эч кандай эскертүүсүз мындай жолго барышына биздин өлкөнүн жетекчилери да түшүнбөй жаткан учуру. Серепчилер болсо казак тарап муну менен ЯЭПтин шарттарын бузууда дешет. Кененирээк Чынарбек Алипбековдун материалында. 6 күндөн бери кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө бекеттеринде адамдар менен жүк ташуучу жана жеңил унаалардын тыгыны пайда болду. Коңшу өлкөдө соода сатык менен алектенип жүргөн жарандар текшерүүдөн улам базарларга чыгууга мүмкүнчүлүк болбой жатканын социалдык тармактарда айтып чыгышты. Алардын айтымында курулуш тармагында иштегендерди Казакстандын миграция кызматкерлери иш учурунда кармап кетүүдө. Ал эми жашылча жемиштерди дүңүнөн экспорт кылып, казак тарапка өтүп бараткан соодагерлердин товарлары бузулуп кетүү коркунчун жаратууда. Болду, өтөсүңөр дейт, болду. 1 саатта, кече 2 саатта 1 машин деген. Бүгүн эми 1 саатта 1 машин деп атат. Ошону тытып текшерип атат. Мына өзүңөр күбө болдуңар, мына дарбыз турат, слива турат, жүзүм турат, айран, сүттөр турат. Булар эртеген эмне болот? Буга ким жооп берет? Мунун баары кредит алып иштеп атса элдер. Мына уже саргайып жарабай баратат мынакей. Ас биякталса тоголонот. Мына уже саргай баштады бүттүгө. 1 килограмм 30 тоннадан эсептеп. Бу жерде уже почти 30 тоннага чукул.
Буга ким жооп берет асын, например да? Бул ашы границаны эч ким билбейт, качан ачыларын. Чек арадагы күтүүсүз көзөмөлдөн улам жапа чеккен жарандар эми өткөрмө бекет маселесин кечиктирилгис мөөнөттө чечип берүү талабын коюп жатышат. Бир жума мурда Казакстан тарап пландуу текшерүүдө өздөгөн жүйө менен чек арадан өтүүнү эскертүүсүз кат алданткан. Анын айынан бир канча карапайым жарандардын товарларын өткөрө албай жатышы өлкөдөгү ишкерлерди чоң чыгашага алып келип жатканын серепчилер билдиришет. Ал эми негизги кете турган продукты мына түшүнүкчү болуп атпайбы? Кудай жалга Өзбекстан чек арасын ачкандан бери биздин бир топ азык катары Өзбекстанга өтүп атат. Акыркы бир жумадан бери өтмө бекеттер тыкыр текшерилип эле тиң болбостон Казакстандагы мекендештердин иштешине тоскоолдуктар күчөп жатат деген маалыматты ал жактагы мигранттар билдиришүүдө. Такталбаган маалыматтарга караганда миңдеген эмгек мигранттары депортация болуп Кыргызстанга кайтып жатышат. Бул өз кезегинде өлкөдө жумушсуздук маселесин күчөтүшү мүмкүн дешет экономисттер. Биздин ички рыноктогу мындай ашыкча жумушчу орундарынын жоктугуна байланыштуу сөзсүз бул жерде ошол сырттан келип аткан ошол Казакстанда жасап аткан жумушун жоготуп келген жарандарды жумушка орноштурууда өкмөткө бир кыйла бул күч келтире турган фактор болуп эсептелет. Ошондуктан бул тараптан эми ар түрдүү социалдык камсыздоо процедураларын башташ керек. Аларды жумушсуздук боюнча жөлөк пул менен камсыз кылыш керек. Үй бүлөсүнө кам көрүү бул сөзсүз биздин мамлекеттик бюджетке деги эле өкмөткө чоң бир оор жүк алып келет. Буга чейин да чек арадан өткөрүү эскертүүсүз ката алдашканын сынга алып келген өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев кече шайлоо күнү журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп жатып, Казакстан тарап чек араны шайлоого байланыштуу жапкан болсо, анда шайлоо бүткөндөн кийин ачылышы керек деп билдирди. Эгерде чек арадан өтүү жөнөкөйлөбөсө, анда ЭАЭПтин чукул жыйынын чакырууну талап кыларын жарыялап, жыйында да бул маселе чечилбесе, биз ЭАЭПтин курамынан чыгабыз деген оюн билдирди. Мына жылдын жыйынтыгы келатат, жылдын жыйынтыгында мына ВВПбыз өстү деп атабыз. Ошондон алган алгачкы жемиштерди жебестен биз Евразиядан чыгып кете турган болсок, кыргыз экономикасы ансыз дагы таңкыс болуп турган бюджетти толтура албай калабыз. Ал эми шайлоодон утуп чыккан талапкер Сооронбай Жээнбеков чек ара маселесин урматсыз мамиленин негизинде чечсе болот деп ишенет. Серепчилер болсо Жээнбековдун казак лидерлери менен мунасага барып, көйгөйдү чече алса, анда анын шайлоодон кийинки биринчи кадамы болоорун айтышат. Жерде экономикалык маселенин саясий маселе менен аралашып кеткендиги көрүнүп турат. Ошондуктан мен ойлойм, мына биз Кыргыз Республикасы жакшы өзүбүздүн элдин тандоосун аныктап шайлоону өткөзүп алдык. Мындан кийин мен ойлойм, ошол мамилелер жаңы шайланган президенттин биринчи иш кадамы болсо керек деп ойлойм. Ошондуктан ал Казакстан Республикасы менен болгон мамилени мындан ары дагы жакшыртат. Эскерте кетсек, кече 15 октябрда Кыргызстандагы сүт азыктарын иштетүүчү 5 ишкананын продукциясын Казакстанга киргизүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Казакстандын маалымат жана коммуникация министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Тыюу салууга ишканалардын инспекцияларында жана жеткирилген азыктардын мониторингинде эреже бузуулар катталганы себеп болгон. Андан башка ар тармактагы 25 ишкана товарларын коңшу өлкөгө өткөрүп жатышат. Чынарбек Алипбеков, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары. Ош шаарында унаа тыгыны күн санап көйгөйгө айланууда. Менчик унаалардын көптүгүнү Союз учурунда салынган жолдорду ыңгайсыздыктары жаралып, бул өз кезегинде шаар тургундарынын нааразычылыгын күчөтүп келет. Маселени чечүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кичи маршруттук унааларды азайтып, алардын ордуна чоң автобус, троллейбустар менен камсыз болоорун айтып келишет. Бирок мындай чоң унааларга шаар көчөлөрү тарды кылып жаткан болсо, троллейбустар, каттоочу линиялар дээрлик жокко эсе. Бул багытта шаар жетекчилиги кандай чараларды көрүүдө? Абайнур Большевиков айтып берет. Эсиңиздерде болсо, үстүбүздөгү жылдын май айында Орусия Федерациясынан 23 троллейбус Ош шаарына алынып келинген. Мындай кубанычтуу самалык 2014-жылы Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен коомдук автотранспорттун ишин жакшыртуу келишимине кол коюлгандан кийин ишке ашкан. Жалпы суммасы 9,6 миллион евро бөлүнгөн долбоордун ичинен 5,7 миллион евро насыя болсо, 3,1 миллион евро грант түрүндө каралган. Буга байланыштуу коомдук транспорттун паркы жаңыланып, бүгүнкү күндө иш алып барышууда. Бүгүнкү күндө Ош шаарында атайын долбоордун негизинде сиздерге белгилүү болгондой биз 23 жаңы троллейбус алып келгенбиз. Андан сырткары бизде буга чейин иштеп жүргөн ошол биздин ишканада, муниципалдык ишканада жалпысынан эски 17 троллейбус бар. Ошондо бүгүнкү күндө бизде ошол троллейбустун парк
40 троллейбус менен толукталган. Ал эми муниципалдык автоунаа ишканасынын жетекчисинин бизге берген маалыматында учурда троллейбустук каттамдын жүргүнчүлөр үчүн жол акысы төмөн болууда. Буга байланыштуу ишкана казынасына түшүүчү күнүмдүк төлөмдүн суммасы да айдоочуларга 500 сом эле каралган. Маселен, башка өлкөдөн кредиттик негизде келген бир троллейбус күнүнө 500 сом план аткарса, кредитти ким төлөп, өзүнүн чыгымын ким жабат деген суроо туулат. Эми жол кирүү акысы менен булар өзү биздики көп эле оорчулук болуп атат. Азыр биз сүйлөшүп мэрияга да айттык, депутаттарга дагы кат жөнөткөнбүз. Бул жол киресин көбөйтүп, жана жол акыларын көбөйтмөйүнчө булар азыр актай албай жатат. Өзүнүн немеси менен гана иштеп атат. Бирок күнүнкүсүн азыркы план коюп койгонбуз. 500 сомдон күнүнө төгүп атат. Жаңы келген 300-тен эле азыр мынагы окуу жылы башталгандан баштап сентябрдан 500-тен дагы биз өзүбүзчө жанагы эме кылып текшерип көрдүк. Хронометраж кылып. Куда кааласа дагы 1-2 күндө хронометраж кылып туруп бир дагы жол киресин көтөргөн атабыз буларды. Карыздардан кутулуу үчүн учурдагы жол акысы аз болуп жаткандыгын айткан жетекчиликтин пикирине шаар тургундары өзгөчө студенттер терс көз карашты. Учурдагы көрсөтүлгөн 6 сом акы нормалдуу экендигин жүргүнчүлөрдүн басымдуу бөлүгү билдирсе, айрымдары мындан да арзандатууну тийиштүү мекемелер колго алуусу керек дешет. 10 сом болсо буга чыкпай калышы мүмкүн, себеби бул жай жүрөт да, ошого да 6 сом жакшы байлайм. Студенттер үчүн бирок бизге троллейбустун 6 сом болгон эле ыңгайлуу. Себеби өзү жай жүрүп атса, анан кийин дагы 10 сомго чыгаса бул туура эмес деп ойлойм да. 6 сом бул нормально. Азыркы баасы кандай эле? Азыркы баасы нормально. Студенттерге өзү ушунда 8 сомго чейин эле нормально да. Кичине айырма болуш керек да, эмне маршрутка мененчи экодо. Маршруткада 10 сом болсо, трафикте 10 сом болсо бизге кыйыныраак болуп калат да азыр. Башка линияларга койсо ham жакшы болот бизге. Ошондой эле кала тургундары билдиргендей, троллейбустук каттамдардын аздыгы тоскоолдуктарды жаратууда. Маселен, бүгүнкү күндө каланын Курман-Жандатка аймагынан Манасат аймактык кеңешине баруучу жалгыз гана каттам кызмат кылат. Ошондой эле Чубалгылардагы электрдин кубаттуулугу аздыгына байланыштуу. Күнүнө 14 гана троллейбус каттамга чыгат. Ал эми бул көбөйлөрдү жөнгө салуу боюнча шаар жетекчилери менен Европа өнүктүрүү банкынын ортосуна келишимге каралганын мэриядан билдиришти. Ал проектте троллейбустарды, жаңы троллейбустарды алып келүү, ал ошонун ичинде экинчи линияны реабилитациядан өткөрүү. Ал да каралган. Эко-1 проект и дагы бир компонент бар. Ал компонент электрондук билетирование деп коет. Аны бул компонент бүткөндөн кийин аны аткарабыз. Демек, шаар башчыларынын билдиргенине караганда, учурда экинчи троллейбустук линияда капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Буйруса ноябрь айларында ишке берилсе, каланын Курман-Жандатка жана Ленин көчөлөрү аркылуу жүрүүчү троллейбустук каттам кызматынан жалпы журт пайдаланып калат дешет мэриядан. Канткен күндө өлкөбүздүн экинчи борбору болгон Ош шаарында жаңы каттамдарды ачуу учур талабы. Абайнур Большевиков, Шахрух Эминжанов, Ош Перим жаңылыктары. Бишкек шаардык соту Канат Исаевди 30 ноябрга чейин камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Бүгүн Адилет органында жогорку кеңеш депутаты Исаевдин баш коргоо чарасы боюнча жактоочулардын апелляциялык арызы каралды. Отурум жабык эшик артында өтүп, буга чейин 1-май райондук соту чыгарган өкүм күчүндө калды. Эске салса, Канат Исаевге карата 30 сентябрда башкы прокуратура тарабынан кылмышка даярдануу, массалык башаламаны уюштуруу, бийликти күч менен басып алууга даярдануу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Экстремисттик кылмыш үчүн эл аралык издөөдө жүргөн чет элдик жаран Кыргызстандын аймагында камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Ал кылмыш өлкөлөрдүн биринде 46 жаштагы жаран экени аныкталды. Маалыматка караганда, ал көп убакыттан бери чет жакта жашап, кылмыш жарандары менен диний экстремисттик идеологиялык багытта иш жүргүзгөн жана Сириядагы эл аралык террорчулар тобуна адамдарды даярдоо ишмердүүлүгүн уюштуруу үчүн Кыргызстанда шарт түзүүгө аракет жасаган деп шектелүүдө. Учурда анын Кыргызстандын ичинде жана сырт жактагы байланыштары текшерилүүдө. УКМКнын маалыматына караганда, Сириядагы барган кыргызстандык жарандардын саны 500дөн ашкан. Алардын айрымдары ошол жактан каза болгон. Ауғанстан мамлекетинин деңиз деңгээлинен 4,5 метр бийиктиктеги тоолорун мекендеген кыргыздар Нарын шаарында ден соолуктарын чыңдап жатышат. Жалпысынан 33 боордоштор өткөн жума күнү атайын экспедициялык топтун коштоосунда келип түшүштү. Боордош кыргыздардын бул жерде билим алабыз деген аруу тилектери бар. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Афганистан мамлекетинин Памир тоолорун мекендеген боордош кыргыздар
Нарын шаарына 13 октябрь күнү кечки саат 10 чукул кирип келишти. 33 этникалык кыргызды Нарын шаарындагы борбордук аянттан вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова баштаган жергиликтүү бийлик шаар тургундары жылуу маанайда өзгөчө урмат сый менен тосуп алышты. Алыс жол басып, нечен суу кечип, Кыргызстанды көп көксөп жүргөн боордоштордагы толкундануу менен көптөн бери көрүшөлүк туугандардай учурашып, чоочуркоо байкалбады. Алар үчүн маданият кызматкерлери өргүү аткарышып, бул тарыхый күн катары белгилүү болорун бийлик башындагылар билдиришти. Манасата усулуу бизге бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жейт деген сөздөрдүн бардыгы бүгүнкү күнү актуалдуу болуп атат. Ошол бизди бириктирген, кыргыз элинин башын бириктирген, бир муштум кылган, бийик өлкө кылган, кубаттуу өлкө кылган ошол сөздөр бүгүнкү күнү аябай актуалдуу болуп атат. Ошон үчүн урматтуу туугандар дагы бир жолу кош келипсиздер. Сиздер мына өзүңүздөрдүн бир тууган элине өзүңүздөрдүн мына жериңиздерге бүгүн келип атасыздар. Сиздер ушул жерден кошуна табасыздар. Ушул жерден мына эртеңден баштап туугандар табасыздар. Мына биздин кичинекей бөбөктөрүбүз, инелерибиз, карындаштарыбыз келип атат. Мына жакшынакай курдаштар табасыңар. Бул жерден окуйсуңар. Улуу жана кичи Памирден келген этникалык кыргыздар өз мекенине келгендери үчүн чексиз кубанычта. Ар бири бул сезимдерин жашыра албай, биз менен ой пикирлерин бөлүшүп, бир ооздон Кыргызстанда бир туугандардын кабыл алгандары сый урмат менен колдоп коштоп күтүп алган үчүн ыраазычылыкты айтып жатышты. Мекенине биринчи жолу келген кыргыздарды экспедициялык топ коштоп келди. Кыргыз Республикасынын жалпы барлыгыга Кичи Памирдан елінен саламыны айтамын. Улуу Памирдин, Кичи Памирдин елінен, Улуу Памирдин елінен, эки Памирга баш болгон Турдахун Ажы уулу Ажы Махмуд, биздин акимибиз Нусратулла Нахил Улусвали, биздин губернаторубуз Ахмат Бекзал, Вали Бадахшан, мени менен келе жаткан окуучулар, менин шериктерим, менин атымнан жалпыңарга ысык салам айтамын. Сабатсызмын, окуган эмесмин, мындай жыйындарда сөз сүйлөгөн эмесмин. Сөзүмдө кетирген кемчиликтер болсо кечирип коюңуздар. Onun buyagda Kırgız memleketi önükön bay өлкөлөрдөн болsun. Kırgız memleketi aldığa jılıp kele жаткан dağıma aldığa jıla versin. Kırgız jelege jarkıragan kündöy bolup, жаңы тийген kündöy bolup, jarkırap бар болsun. Çok rahmet deymen Avaltar'ın, Kırgızstan'ın prezidentinin, anan kalgan jar jamaat, Kırgız elimine köp rahmat, köp razıçılık tileyim. Kanımız birge, elimiz birge, Kırgız dep, biz Kırgız elimizge keldik, okuş üçün. Жақсы келдік Қырғызстанға, рахмат бізге чончо естегениге. Аябай кубанып атам Қырғызстанға келгенде. Кандайсыз, жаспы? Кандай келдиңиздер? Жақсы келдік, биздин да ишкеш менен басканыбызга бүгүн 5 күн болду. Жолда жакшы экен, кыйналбадык, раат келдик. Кыргызстанга келсе экен дечү элеңиз? Кыргызстанга барсак, ошондо туугандарды көрсөк деген максатыбыз бар эле. Фамилияңыз кандай эле? Фамилиялар жакшы. Сенин фамилияң кандай эле? Жакшы, менин фамилиям үйлөн менен келдим. Атенем азыр кошо мен. Памылдагылар дуа айттылар, эки памылдагылар баары кыргыздарга, Кыргызстанда. Сиз ким болуп келдиңиздер? Биз кичик памылдан 2 үйлүү келдик, зор памылдан 4 үйлүү келдик. Бул камераны Афганистандан алып келип эле ушундай тойлор болгондо, ушундай жыйындар болгондо ушуларды алып келип тартып эле үйрөнүп алганбыз өзүбүз эле. Муну эмне кыласыз видеону тартып? Бул жерде видеону эстелик кыргыздар ушундай бизди ысык маанай менен тосуп алганыга кубанып ушуну тартып атам азыр.
келген туугандарыбыз. Бордоштор сый тамакка келген учурда бийлик башындагылар максалык маалымат каражаттары үчүн маалымат жыйын өткөрүшүп, журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Вице-премьер Чолпон Султанбекова Памир кыргыздарын алып чыгууда тоскоолдуктар жаралганын билдирип, алар бул жактан билим алууга муктаж экендигин айтты. Жок, силер келе бересиңер, кете бересиңер, бирок алып келгениңерге чоң рахмат, кыргыз элине салам айтып койгула деп ушундай сөздөрдү айтышты да. Эмне үчүн мындай силерде ушундай бир кандай туура эмес ой болуп калган кыргыз эли үчүн десе, канча жолу айттыңар, кагаздын үстүндө эле калып аткан ушул тарыхта, эгер силер алып кетсеңер, ушу тарыхта биринчи жолу болот деп ошентти да. Бул хандардын айткан сөздөрү. Бирок алар анча деле ушул кыргыз балдарын бияка жиберишке мындай ынтызар деле болбойт экен, алар улчу калып ушул жерде. Мен булар кетип калса кимге хан болом деген маселе бар. Учурда Памирден келген кыргыздар Нарын облустук бириктирилген ооруканасына жайгаштырылды. Бул жерден 10 күн саламаттыктары каралып, ден соолуктары толук кароодон өтөт. Мындан соң Нарын районуна караштуу Куланак айылындагы номер 86 кесиптик лицейге жайгаштырылып, коопсуздуктары сакталат. Бордоштор үчүн заманбап жашоо шарт түзүү каралып, камкордук көрсөтүү үчүн даярдык көрүлгөн деп билдирет облус башчы. Кыргызстандык кардагер балбандар күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатта 4 медаль жеңишти. Бул тууралуу өлкөнүн күрөш федерациясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 10 октябрдан 15 октябрга чейин Болгариянын Пловдив шаарында дүйнө биринчилигинде ардагер спортчулар грек-рим жана эркин күрөш боюнча ат салышкан. Мелдешке Кыргызстандын атынан 10 балбан барган. Чемпионатта Чынарбек Изабеков, Нурдин Дөңбаев жана Айсабек Полатбеков күмүш медаль утса, Апты Инаркиев коло тагында. Былтыркы мелдеште коло тагынган экс-министр Мелис Турганбаев бул жолкусунда байгесиз калды. Мына ушундай кабарлар топтому бүгүнкү күндүн жаңылыктарын толуктады. Алдыда болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Жана ушул кабарларды сиздер кеңири Ош Бирим Чекит KG сайтынан окуп биле алсаңыздар болот.